Түркия мамлекети өзүнүн жарандарын сыртка чыгарып аткан мезгилде дайыма бир эки негизги маселеге басым жасаган экен. Чыгып аткан жаранга сен ким экендигиңди унутпа, сенин диниң эмне экендигин унутпа. Эгерде сиз жогору жактагы сөзүн ушул нерсени эстедим, чындап эле эмне үчүн чыгып атам, мени эмне кармайт деген нерсени түшүнүп чыкса, ал киши кайсыл жерде жашабасын, ал өзүнө таандык болгон тилин, өзүнүн ким экендигин, өзүнүн динин унутпай жүргөн болсо, ал тескерисинче ошол жакта да көбүрөөк пайда алып келүү потенциалына ээ болот экен да. Жыйынтыгына бүгүнкүнү келип карап көрсөк, Германияда өзүнчө бир чоң аймактар бар. Ал жерде түрк ааламы жашайт да өзүнчө. Дагы бир таң калган жери, ошол жерге барган түрктөрдүн көчүп баруусу дагы бир чоң пайда алып келди түрк элине. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн Мерседес заводунун 80%дан ашыгы түрк инженерлери, түрк кызматкерлери болуп, ал жерде дагы бир өздөрүнө дагы бүткүл дүйнө жүзүнө дагы идегеле өздөрүнө таандык болгон маданиятка кайсы бир деңгээлде эмне кылып атат, көз карашка пайда алып келип атышат. Биздин жарандар кайсы бир деңгээлде даярдык менен чыгып атабы бүгүнкү күндө сыртка чыкканда? Биздин жарандар менимче ал даярдыкта жок. Анан негизинен мисалы баягы сиз айткандай Ницше деген атеист негизи философ бар. Бирок баягы биз даанышмандыкты кимден болсо да алып үйрөнөбүз го. Ал кишинин жакшы сөзү бар. Эмне үчүн жашаганды билген адам кантип жашайм деген суроо менен башын оорутпайт депчи. Ал кандай болсо да шартта жашай берет. Демек биринчи адам эмне үчүн жашап атканын, эмне үчүн бир иш аракет кылып атканын билбесе, ал ошо кантип дегенди маселесине жүрө берет. Мисалы адам бир. Анан сиз айткан Түркияда дагы башка өлкөлөрдө болгон эмне үчүн мен кээде мындай зээним кейгени, Түркияда мисалы учурда азыр шайлоолорго келгенде шайлоочу, шайлоого жарамдуу, добуш бергенге жарамдуу түрктөрдүн саны эле 1,5 миллионго тетеди Германиянын өзүндө. Германияда өзүндө. Ошондо Германия мамлекетинде парламенттик шайлоолор жүргөндө алар мигранттар менен эсептешип, мигранттардын лоббиси деп коет, ошолордун кызыкчылыгы менен кадимкидей эсептешип, сырткы Түркия мамлекети керек болсо аларга басым кылат. Биз эгерде силер кайсы бир партия биздин 1,5 миллион добушту алгыңызга келсе, анда Түркия менен могу маселелерде бизге баш ийгиле, могу маселелерде бизге моюн сунгула, могу нерселерге келишимдерге кол койгула деп шарт коет. А бизде тескерисинче биздин 1,5 миллион жараныбыз менен көпчүлүк учурда саясий дагы, экономикалык жактан дагы бизге басым болот. Бизде билесиздер да, сырткы күчтөрдөн бир нерсе болуп кетсе, апей койгула, биздин мончо мигрантыбыз ал жерден көртүрлүк кууп салбасын, ал жерден. Кууп салбасын, куулуп кетпейли, ал жактан оокат кылып жүрүп аткы биздин элибиз деп. Бизде тескерисинче мигранттар бизге сыртта саясатта күч эмес, сырткы саясатта бизге орусча айтканда слабое место. Биздин талуу жерибизге айланып калды да. Талуу жер болуп калды. Бунун себеби эмне дегенде сиз туура айттыңыз. Түркиянын түрктөрдүн Германияга баргандагы негизги максаттуу кеткен бир, экинчиден аларга өзөгүнү унуттурбай эстетип турган. Мисалы алардын диянеттик муфтияты болобу, маданият кызматкерлери, кино тасмалары. Сиз туура айттыңыз. Түркия качан 50-60 жылдары, өткөн кылымдын 50-60 жылдары экономикалык кризистен булар Германияга, Европа өлкөлөрүнө жапырт көп кетишкен. Бирок кетип атканда сен кимсиң? Сен түрк экениңди унутпа. Сенин байрагың бар, желегиң бар, улутуң бар, мекениң бар, кайра келчү жериң бар. Сен барганда жуурулушуп, ассимиляция болуп, ошол башка маданиятка сиңип кетпе деп аларды эскертип турган. Жана аларды эң эскертип туруучу нерсе бул диний болгон. Диний дагы нерсе болгон. Бизде баягы 91-жылдан кийин эгемендик алганда биздин коомубуз анчалык диндар болгон эмес, чындыгында моюнга алыш керек. Экинчиден, улуттук бир аң сезим, улуттук бир идеология да боло албады. Анткени биз улуттук идеологиябызды ар дайым бирөөлөрдү тууроо аркылуу кылдык. Биз эски падышалар мезгилинде Швейцария болгонго аракет кылып көрдүк. Анан башка мамлекетти туурап көрдүк. Ар нерсени кылып көрдүк, болбоду. Анан биз эркин эле бир мындай эркин баягыдай жайтка коюлгандай болуп эле тарап кеттик дагы, дүйнөгө тарап кеттик да, бирок максатсыз барып алып туруп, биз эң мен бул жерден дагы бир байкаганым, түрктөр Германияга барганда бул бөтөн тил экен. Окшоштугу жок, бөтөн дин экен. Анан бөтөн маданият, бөтөн менталдык түшүнүк экен да. Ошон үчүн булар бөтөн жерге барган адам өзүн коруп, өзүнүкүн бербегенге аракет кылат экен. Ал эми